Саламатсыңарбы достор. Бул чыгарылышта биз талаш жана талкуу жараткан байлык жакшыбы же жаманбы деген суроону чагылдыралы дедик. Анткени коомчулугубузда байлык жаман деп, байлык десе бир чоң душманды көргөндөй болгондор бар. Байлык жаман деп негатив ойду сиңирип жүрсөк, анда кантип капитализм доорунда ийгиликтүү болобуз? Кантип материалдык жактан өнүгөбүз? Жана албетте байлык үчүн элин, жерин, мамлекеттин келечегин саткандар да биздин коомдо жок эмес. Анчалык деңгээлде напсинин, дүнүйөнүн кулу болуп калуудан дагы Кудай сактасын дейбиз. Анда эмесе, ушул суроого кимдин жообу кандай экенин чогуу көрөлү. Мындай суроо. Байлык жакшыбы же жаманбы? Бир чети жакшыбы деп коеюн. Жаман жагы да барбы? Жаман жагы да бар. Кайсы жагы көбүрөөк ошондо? Мына азгырат да, негизи. Башка нерселерге азгырат. Сен оюң? Менин оюм көбүнчө 70% жамандык жакка алып барат. Элдин оюн бузуп коет. Акчалуу болсо, мисалы, акчасы жок кезде башка бирдемени сүйлөсө, акчасы бар кезде аны кылбайт дагы башка нерсеге барат. Дагы бир суроо. Акчага бакыт сатып алса болобу? Жок. Ишенбейм мен. Оюң арча бакыт сатып алса болбойт акчага. Макул, чоң рахмат жигиттер. Бәріңіздер. Сіздерге де игілік. Атың ким болот? Алмек. Жашың канчада? 15. Байлык жакшыбы же жаманбы? Байлык жаман да. Эмнеси менен жаман? Байлык жакшы, бирок чеги менен болгон жакшы да. Өтө көп менсе. Мисалы сага байлык келсе, байлыкты албайм деп качат белең, байлык жаман деп. Жок. Сен оюң? Мен оюм негизи адамдар деле эле жашаш керек да, негизи эл кандай жашаса ошондой эле жашаш керек. Негизи бай болуп деле кереги жок. Мисалы бай турган максаттарың байлыкты көздөбөйт экенсиң да демек, Жок. Негизи эл кандай немеде жүрсө, рейсада жүрсө, мен да ошондой рейсада жүрөм. Дагы бир суроо. Акчага бакыт сатып алса болобу? Жок, болбойт. Болбойт. Жок, болбойт. Макул, чоң рахмат жигиттер. Атың ким болот? Асель, Жашың канчада? 24-тө. Байлык жакшыбы же жаманбы? Байлык эми экөөнө тең эле кирет го дейм. Адам азгырылып кетсе жаман, байлык азгырылып кетсе, байлык азгырылбай, байлыкты өз нугу менен пайдаланса жакшы эле. Мисалы сага бир жерден бир байлык келсе, ала белең же качат белең? Эми ал маалда уже башка ситуация болуп калды. Билбейм, көрмөкмүн. Дагы бир суроо. Акчага бакыт сатып алса болобу? Жок, бакыт сатып алса болбойт. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот жана жашыңыз канчада? Канайым, жашым 18-де. Байлык жакшыбы жаманбы? Эми байлык келет, кетчү нерсе го. Бага жаман. Демек сиз байлык сизге келсе качасыз, байлыктан албайсыз. Алам эми керектүү учурда да, бирок анчалык эле байлыктын аркасынан чуркабайм. Акчага бакыт сатып алса болобу? Жок. Болбойт. Анда мен давно эле сатып алмакмын убакытта. Макул, чоң рахмат силерге. Байлык жакшыбы же жаманбы? Байлык деле ар кандай болот. Кээде өзүңдүн ак жумушуң менен мындай өзүңдүн семьяң үчүн тапкан байлык болот. Ар кандай жол менен табылган байлык деле ар кандай элдикиндей эле болушун каалайм, среднейде. Өтө ындай эмес же мындай эмес. Мындай ар кандай жол менен деп калдыңыз. Мисалы адал жол менен, жакшы туура жол менен келген байлык, мисалы сизге бир байлык келсе, бир мүмкүнчүлүктөр келсе, ошол байлыкты пайдаланып белеңиз? Байлыкты колдонгонумда кандай десем, ар кандай эле адамдар бар. Кээ бирлерге чындыгында эле акча керек болот. Мен жардам бермекмин. Мындай акчага зар адамдаргачы. Ошондой. Ал эми акчага бакыт сатып алса болобу? Акчага бакыт сатып алса болбойт, бирок кээ бирлер ошентип ойлойт, акчага сатып алса депчи. Кээ бирлер чындыкта эле мындай акчага муктаждык акча болсо, каалаганыңдай алып, каалаганыңдай жашайт элем деп мындай айтаттар да. Бирок негизи эле мындай руханий жактагы мындай бакытты акчага сатып ала албайсың деп ойлойм. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Меня зовут Айкал. Жашыңыз канчада? 14. Биз мындай сурамжол жүрүшүп жатабыз. Байлык жакшыбы же жаманбы?
Богатство — это очень хорошо. Сиз оюнча жакшы. Ал эми акчага бакыт сатып алса болобу? Наверное, да. Болот демек. Да. Чоң рахмат. Бакай байке, биз азыр мына жаштардын арасында сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз. Байлык жаман, байлык андай, байлык мындай, же болбосо байлык жакшы дегендер да болуп атат. Жана ошондой эле акчага бакыт сатып алса болобу деген жаштардын ойлорун сурамжылап жатканбызда, анан сизге жолугуп калып, сиздин да бир оюңузду угуп коелу, балким жаштарга бир эмеңизди, акыл насаатыңызды да айтып кетесизби? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бул ушул суроонун жообун таппай көп адамдар ушул убакта кыйналып жашап атышат да. Себеби көп ойлойт да, мен акчам көп болсо, бийлигим болсо, анан мен бактылуу болом депчи. Бирок тилекке каршы андай эмес экен. Муну Кыргызстандын акыркы 30 жылдагы тарыхы далилдеди. Себеби өзүңүздөр билгендей, биздин акчалуу бай президенттерибиз экөө качып жүрөт, бирөө түрмөдө отурат. Бул эмнени билдирет? Бул деген акчада бактылуулук жок дегенди билдирет да. Бул түзмө-түз далил ушул. То есть биз ойлойбуз да, биз акчабыз көп болсок бактылуу болобуз депчи, жок. Акчасы көп киши эч качан бактылуу болбойт. Бирок эми бага керек муктаждык бар, күнүмдүк муктаждыкчы. Бирок Кудай Тааланын мыйзамы мындай экен да, бир туугандар. Жакшылык кылган гана адам жакшылыкка, бактылуулукка жетет деген ушу бир эле кичинекей пункт бар. Ушул сөздүн ичинде баары камтылган да. Кудай Таалам деле ушул китептерде, бүт ыйык китептерде айтылган, жакшылык кылгыла депчи, жакшылык кылгыла. Биринчи жакшылыкты өзүңөргө кылгыла дейт да. Байлык акча деп эле монда кууп албаш керек да. Анын артынан кайра азап тартып калышы мүмкүн адамдар. Демек, акчага бакыт сатып алса болбойт. Жок, сатып алса азыр Атамбаев сатып албайт беле. Акчасы аябай көп го. Ошондо байлык жакшыбы же жаманбы? Байлык, бай болгон киши жакшылык кылса, бир туугандарына, кошуналарына, муктаждарга жакшылык кылса, ал бактылуу киши, ал жакшылыкка жетет. Анан байлыктын баарын жыйып алып эле анан монтип үйүңдү темир тор менен курчап алып, охранниктерди жыйып алган киши, ал бактысыз киши ал. Түшүнүктүү Бакай. Мениге тоноп кетет. Чоң рахмат сиздин оюңузга. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум байке. Бизде сурамжылоо жүрүп жатты эле. Сизге да бир эки суроо менен кайрылсак болобу, YouTube канал. Макул, берип көрүң. Сурообуз мындай байке. Байлык жакшыбы же жаманбы? Байлык акчасы бар адамга жакшы, акчасы жок адамга жаман. Анан дагы бир неме бар. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген. Өзү акчасы жок болуп жүрүп, анан акчалуу болуп кеткен учурда адам өзгөрөт. Ошол адамдар үчүн бир аз жаманыраак болот. Анан илгертен өзүндө акчалуу болуп жүргөн адамдар болсо жакшы эле. Анан ошол. Кийинки суроо, акчага бакыт сатып алса болобу? Бакыт сатып алса болот. Мисалы, акча негизи керек эмес деп коебуз, бирок 99% проблемаңды акча чечет да. Анан акчаң болсо, башка страналарды көрөсүн, кыдырасың дегендейчи. Анан көңүл ток болот да. Курсак ток, көңүл ток. Ошол неме да. Буга да жакыныраак суроо, акчага ден соолук сатып алсачы? Ден соолук сатып алса болот. Мисалы, почка дейли. Азыр бүт эле адамдын органдарын сатып атат. Ден соолук сатып алса болот. Бирок бир гана нерсени сатып ала албайсың, ал өмүр. Өмүрдү сатып ала албайсың. Калган нерсени сатып алсаң болот. Чоң рахмат байке. Анда өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз болобу? Мен өзүм атым Нурлан, брокер Нурлан десе Инстаграмдан, Ютубтан деле чыгам. Анан криптовалюта, блокчейн, биржа, ошондой эле жаңы технологиялар менен иш жүргүзөбүз. Ошол азыркы дүйнөнү дүңгүрөтүп атпайбы криптовалюта дегенчи. Сиздер дагы ошондо аралашып, кызыгып иштесеңиздер болот. Чоң рахмат байке, сиздерге ишиңиздерге ийгилик, дагы жолдор ачылык.
саламатсызбы эжеке, бизде YouTube каналда сурамжылоо жүрүп жатты эле, сизге 1-2 суроо берип кайрылсак болобу? Макул. Сурообуз мындай, байлык жакшыбы же жаманбы? Кандай десек, байлык никогда не помешает деп коелу орусча, потому что первоначальный капитал үчүн, бирдемке башташ үчүн какой-то база керек болот. Ал для какого-то бизнеса, открытия, что-то новое придумать этиш үчүн, бир нерсе предпринимательство кылыш үчүн обязательно керек болот. Это капитал. Банктан кредит алып, бирөөдөн процент алгычакты какой-то запас болгон никогда не помешает, если честно. Анан дагы мисалы биздин коомчулукта ушундай бир ой бар, байлык жаман, байлыктан алыс болуш керек деген да ойлор бар да, ушуга кандай кошуласызбы? Жок, мен ага кошулбайм. Ал любой капиталды, любой бар акчаңды сен правильно колдонсоң болот. Не обязательно ал акчаны алып алып, ал жаман дегендер ойлошу мүмкүн, там казино ойноп, там дискотекалардан башы чыкпай эле, бала бузулат, аяк бияктарга кафеден башы чыкпай калат депчи. Мен оюмча ошол акчаны ал бала жакшы образованияга кетирсе болот, или болбосом жакшы университеттерге какой-то курстар чыгат, первоначальный бир нерсе образованияларга аябай керектелет. Чындап, азыр баланы деле, студентти деле багыш өтө кыйын, потому что жакшы образование стоит очень дорого. Например, колуңда бар болсо, мен эмнеден рахат алам, сиз колуңда бар акчаңызды правильный колдонсоңуз болот. Туугандарыңыз, ар бир адамдын тууганы бар. Ошол жерден бирөө жарым кокустап калса, бирөө жарымы кыйналып атса, үй бүлөсүнөн чындап мындай акчага дуушар болуп аткан кездерде кичине баягы не деп коет эле, тууганыңа жардам бергенден рахат алыш керек да. Например, кээ биркилер акчам бар деп туруп, аны таптакыр тууганына эмес, өзүнүн даже кызына, баласына, даже аялына жумшабаган эркектер бар, чындап айтып келгенде. Ошол, если сен ошолорго тапкан акчаңды сен өзүңдүкүлөргө, скажем так, дейли да, өзүңдүкү болбосо деле башка адамды деле көргөндө жүрөгүң ооруйт чындап. Ошол адамдарга жардам берсең кандай рахат аласың? Благотворительность деген нерселер бар да. Анча-мынча берип койсоң жамандыктан Кудай сактайт. Акча тапканың менен бүгүн бар, эртең жок деген күн бар. Ошолорду дагы ойлонуп иш кылышыбыз керек. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз, акчага бакыт сатып алса болобу? Жок, сатып алганга болбойт. Акча көп маалда деле жүргөнбүз, акча жок маалда деле жүргөнбүз. Бактылуу адам акчасыз деле болот, акчасы менен деле бактысыз адамдарды көрүп жүргөн. Эч качан акчага сатып алат деген вообще ойдон вообще алысмын. Чоң рахмат эжеке, дагы иштериңиз алга жыла берсин, бизнестериңиз өркүндөп өсө берсин. Чоң рахмат. Мына достор, ушундай жоопторду алдык. Биздин оюбузча, байлыктан качкыдай болуп коркуунун деле кереги жок. Жана байлыгың менен өзүңө да, элге да бакыт тартууласаң болот. Бул темага байланыштуу автору Эрнис Султанов болгон Байбол аттуу китептен үзүндү окуп берейин. Байлык. Чындыгында бул сөз аркасында кандай деген мүмкүнчүлүктөр жатат. Байлыгың болсо жер кыдырып эл көрөсүң. Байлыгың болсо там салып өңү түркүн ат минесиң. Байлыгың болсо тууганыңа, журтуңа жардам бересиң. Байлыгың болсо төшөктө жаткан оорукчанга дары дармек сатып бересиң. Байлыгың болсо тыш жакта иштегендин ордуна ал жака барып жыргап эс алып келесиң. Байлыгың болсо ата-энеңдин маңдайында жүрүп, балдарыңдын эс тартып чоңойгонун көрөсүң. Байлыгың болсо мечит менен медресе салып бересиң. Мындай сөздөрдү айта берсең өтө эле көп. Бирок илгертеден көпчүлүк адамдар колунда мал жандыгы көп кишини ажыда арга теңешип, ал эми кедейчиликти болсо идеалдуу сапат катары көрүп келишкен. Жардынын толгон токой кемчиликтеринин баарына баягы бай күнөөлүү болгон. Ошол себептен айрымдар азыркыга чейин байлыкка байланыштуу жаман кептерди айтып жүрүшөт. Албетте, элдин эсебинен мал жыйып, коррупцияга белчесинен батып баягандар эсепке кирбейт. Андай адамдардын барынан жогу. Алардын бирөөгө жардам бергени бери турсун, карапайым кишинин капчыгындагы акыркы тыйынын сууруп алуудан тайманышпайт. Бирок адал жол менен табылган кошумча мал анын ээсине эле эмес, өлкөгө дагы пайда алып келерин бүгүнкү коом 5 колундай билет. Көрсө пендени эч качан алтын менен күмүш бузган эмес экен. Ал нерселер болгону кишинин ичиндеги катылган жаман жакшы сапаттарын тышка чыгарып, алардын чыныгы жүздөрүн элге көрсөтүп келген.
Башкача айтканда, акча менен байлык бул адамдын куралы. Аң сезими күчтүү кишинин байлыгы дыйкандын колундагы кетмендей болсо, ал эми аң сезими төмөн кишинин байлыгы кылмышкердин колундагы тапанчадай. Андыктан материалдык жактан бай болууну эңсеген киши өзүнүн моралдык сапаттарындагы сөзсүз байытуусу шарт. Байбол китеби 2019 жыл. Достор, эми силер дагы өз оюңарды комментарийге калтырып кетсеңер болот. Баарыбыз бай бололу жана бар бололу.